Кыргызстандын аймагындагы жапайы жаныбарлар тууралуу айтып берүүбүздү улантабыз. Бизде көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышында Тянь-Шань күрөң аюусу, анын жашоосу жана жапайы жаратылыштагы орду тууралуу айтып беребиз. Кадрдагы күрөң аюу Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунда тартылган. Видео коруктун директорунун илимий иштер боюнча орун басары Жолдошбек Кырбашевке таандык. Илимпоз коруктагы Тянь-Шань күрөң аюусунун биологиялык өзгөчөлүгүн 2016 жылдан бери изилдеп келет. Натыйжада аюу эмне жеп, күнүн кантип өткөрөөрү жана азыгы мол болсо чарбага кол салбай турганы далилденген дейт Илимпоз. Аюунун биологиясын үйрөнүш үчүн аюунун тезектерин чогултам да. Ар бир айда мезгилдүү жеген азыгын изилдеш үчүн аюунун тезегин чогултасың да. Тезегин чогултуп алып, мисалы үчүн май айында эмнени жеди, июнь айында эмнени жеди, биздики негизи көбүнчөсүн чөп өсүмдүктөрүнө жейт да, биздики вегетарианец деп койсо болот, жана мындан суурдун май топтош үчүн суурдан жейт экен, бирок эми ал дагы көп количестводо эмес да. Ошо тезегин чогултуп алып, кантипкидей эле кургатып алып, аны жууп, ичинде эмне калдыктар бар, калдыктарынан эле уже бөлүп чыгасың да, ошондо 70%-ын өсүмдүктөр түзөт экен да. Калганын ошол жанагы жаныбарлардын калдыктары, курт кумурскалар мисалы ошол нерселер чыгып атат да. Корукта мисалы үчүн аюунун саны стабилдүү. Азыркы учурда коруктун аймагында 20га жакын аюубуз бар. Аюуларга азыркы заманбап технологияны колдонуп, жанагындай видео көзөмөлдөрдү орнотуп, же болбосо ошол эле радио каргыларды илип алып, аюуга илимий иштер жүргүзүп атабыз да. Видео көзөмөлдөр аркылуу аюунун жүргөн аймактарына видео көзөмөлдөрдү орнотуп алып мониторинг кылабыз. Андан сырткары радио ошейниктин жардамы менен бир аюуга радио ошейник илгенбиз, ошону илип, анан аюунун ареалын аныктаганга аракет кылдык да. Ошондо азыраак мөөнөттө дагы ошейнигибиз аюунун мойнунда азыраак мөөнөт жүрдү. Бирок ошондо эле тиги коруктун аймагы жөн жерден алынбагандыгын көрсөттү да. Мисалы үчүн коруктун аймагынын картасын чийип берди. Анткени алындан биз маалымат алып турчубуз да. Күндө ошол 8 сигнал алсак, аюу кайсы жерде жүрөт, канча ылдамдыкта чуркады, денесинин температурасы канчаны көрсөттү, мисалы кыштын күнү кайсы жерге кыштады деген ушундай маалыматтын баарын алдык да. Мисалы үчүн элдүү конуштарга 1 километрге чейин жакын келди. Мындан сырткары мисалы үчүн биздин коруктун аймактары кантипкидей зонага бөлүнөт да. Ошондо мисалы үчүн жана мал чарбасынан алынбаган коргоо зоналарыбыз бар да. Мисалы үчүн чарбалык жумуштардан алган эмес, жанагы малчылар жайкысын чыгат дегенде. Ошол жерде мисалы үчүн жылкылар, уйлар жүрөт, койлор жүрөт. Ошолорду мисалы үчүн биздин аюу жана ошейникти алган аюу ошолордун арасында жүрдү да. Ал жерде кол салуу болгон жок мисалы үчүн аюуга да. Негизи эле бул аюу жакшы индикатор да. Аюу кайсы жерде болсо, ал жердин жаратылышы жайында деп койсо болот да. Нарын сууда канча жолу ары бери кечип өтүп атат. Күрөң аюу же Тянь-Шань күрөң аюусу Кыргызстанда жок болуп бараткан жапайы жаныбар деп саналып кызыл китепке кирген. Бул жаныбардын коргоого алынып, ага аңчылык кылууга тыюу салынат дегенди билдирет. Экологдордун айтуусунда Кыргызстанда коргоого алынып, аңчылык кылууга тыюу салынганына карабастан, соңку жылдары булардын саны азаюунун үстүндө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө өлкөдө анын саны 500ге жакын. Тянь-Шань күрөң аюусу Памир, Тянь-Шань жана Гималайдын тоолорун мекендейт. Өткөн кылымдын 70-жылдарында чаткал тоо кыркаларынын жаңгак мөмөлүү токойлорунда аюунун саны бир кыйла көп болгон. Ушул аймактарда 1000 гектарда 6-дан 8ге чейин аюу жашаган. Сары челек коругу аюулар үчүн жагымдуу аймак деп эсептелип, эң көп кездешкен. Ошондой эле Жет өгүз, Беш арал, Бадыш ата коруктарында байырлайт. Жаратылышта аюу 20-30 жыл жашай алат. Ал эми зоопарктарда 50 жылга чейин жашайт. Тянь-Шань күрөң аюусунун денесинин узундугу 140, боюнун узундугу 90 сантиметрге чейин жетип, салмагы 150-300 килограммды түзөт. Негизги айырмалоочу белгиси алдыңкы буттарындагы узун, ачык түстөгү тырмактары. Аюунун башка жырткычтардай эле жаратылышта өз орду бар. Ал жаныбарлар арасындагы оорулардын жайылуусун алдын алат жана тамыр, чөп, мөмөнүн дандарын жеп,
алардын көбөйүшүн шарттайт. Оору дегенде бул баягы суур көбүнчөсү чума болуп ооруйт. Ошо суурлардын дагы санын бир ошол жаратылышка ылайыктуу кылып сактап тура турган жаныбар да. Суурду жейт, суурду казып жейт. Аюулардын кууту июнь-июль айларында жүрөт. Декабрдын аягында, январдын башында аюунун мамалагы туулат. Аны 6 ай көтөрөт. Көбүнчөсү 2, чанда гана 3 көзү ачыла элек мамалакты тууйт. Аюулар көчүп конуп жашабайт, белгилүү гана жерлерде байырлайт. Бирок тоюп издеп же бир нерсени кууп, убактылуу башка жерлерге көчүшөт. Жашоо тиричилик өзгөчөлүктөрүнүн бир кызыктуу жагы анын кышкы чээнге кириши. Адегенде анча терең эмес кышкы уктоого кирет. Андан кийин кыштын жарымына жеткенде алар бара-бара катуу уктоого түшөт. Көбүнчө кышкы ийнин жардын же зоолордун жаракаларына салат. Соңку жылдардагы күндүн жылып, климаттын өзгөрүшү бул жаныбардын да жашоо шарттын өзгөрүүсүнө алып келиши мүмкүн. Майды чогулта албай калганда дагы, анан жанагы күн жылыганда дагы эрте жылып кетсе, эрте чыгышы күтүлөт да. Бирок муну дагы биз ошого кызыгып, азыр ошону изилдей баштадык да. Биз план боюнча бизде быйыл жаңы Камка деген проект башталып атат. Ошол проекттин негизинде биз аюуну ошол изилденип аткан жаныбарларга бонус катары бир коштуруп алганбыз да. Анан ал кошулган жаныбарыбызды эми быйылдан баштап изилдей баштайбыз. Алардын ошо биологиясын, башкасын колдон келишинче дагы изилдейбиз. Андан сырткары биздин дагы бир коюлган максатыбыз боюнча Батыш Тянь-Шандагы аюуларды изилдөө деп Кудай буйруса эмнеги жылкыга биз чоң бир концепция жасап атабыз да. Ошонун негизинде Кудай буйруса аябай тереңирээк изилдегенде, бул жеке эле Кыргызстан эмес, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан 3 мамлекеттин ортосунда болот. Анткени тамак издеп же куут малында алыс жактарга 200 километрге чейин басат деген ойлор бар да. Муну эми баягы каргы тагып гана бир эле аюуга каргы такпастан, бир эле аюуну каргы тагып туруп, анан каргы деген сошейник да. Ошол бир эле аюунун алган маалыматынын негизинде жалпы Кыргызстандагы аюулар монтип жашайт экен, мындай чыгат экен, мындай басат экен деген туура эмесирээк болуп калат. Ошол себептен анын методикасы боюнча бир чок дегенде 5-6 аюуга, баласына, энесине, ургачы эркекте бөлүнөт да. Ошондой кылып 2-3 топтон салынып туруп, анан ошонун негизинде кененирээк изилдесе болот. Тянь-Шань күрөң аюуларынын жүрүм-туруму агрессивдүү эмес. Коркунуч болгондо аюу заматта өзгөрөт. Анын кыймылдары курч жана тез болуп калат. Зарыл болсо алардын чуркоо ылдамдыгы саатына 50 чакырымга жетиши мүмкүн. Ошол эле учурда алар тик түшүүлөрдү жана бийиктиктерди оңой эле басып өтүшөт. Тянь-Шань күрөң аюуларынын жыт сезими өтө күчтүү өнүккөн. Бир нече 100 метр аралыкта жаныбарлардын өлүктөрүн сезе алышат. Сезгичтиги анын адам менен кооптуу жолугушуудан убагында качууга жардам берет. Алар бардык аюулар сыяктуу эле начар көрүшөт. Бирок шамдак айлыгы жетиштүү жемиш чогултуп, бийик дарактарга да чыга алышын шарттайт. Азыгы калбай калса, кээде алар үй жаныбарларына кол салышы мүмкүн. Адатта буларга койлордун артта калган козулары менен музоолору жем болот. Аюунун эң чоң жана негизги душманы адам. Жапайы жаратылышта анын башка душманы дээрлик жок. Жалгыз жүргөндө ил-бирс же топ карышкыр кол салышы мүмкүн. Бирок күчтүү жырткычка кол салууга батынгандар аз. Дүйнөдө аюуну аткан аңчы этин ресторанга өткөрүшү мүмкүн. Териси килем үчүн керектелет. Дары жасоодо майы менен өтө суроо талапка ээ экени айтылып келет. Тянь-Шань күрөң аюусу Кыргызстандын кызыл китебине кирген. 1986 жылдан тартып азыркы убакытка чейин ага аңчылык кылууга тыюу салынган. Өлкөдөгү коруктар менен улуттук парктарда башка жаныбарлар менен бирге коргоого алынган. Аюуну аткан аңчыларга 1 миллион сом өлчөмүндө айып пул салынат же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат.